Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Баардыгыңыздарга чын жүрөгүмдөн салам айтам. Бүгүн биз сиздер менен Кудайдын сөзүнөн сүйлөшөбүз. Акыркы учурларда айлана тегерегибиз коомду карай турган болсок, ушунчалык адамзатынын бузулуп бараткандыгы байкайбыз. Бирок бир учурларда, байыркы учурларда Нух пайгамбардын учурунда адамдар ушунчалык бузулуп, Кудайдын каарына калганда Кудай эмне кылган? Жана Нух пайгамбар ушунча бузулган адамдардын арасында кандай таза ыйык жашаган, ошол окуя жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек, ушундай бузулган учурда кантип Кудайдын алдында таза жашаш керек? Мен ыйык жазуудан башталыш китеби 6-бөлүм 5-аяттан 13-аятка чейин окуйм. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам. Анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нухтун Шем, Хам, Жепет деген 3 уулу болгон. Жер бети Кудайдын алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти. Кудай жерге көз жиберип, жердин абдан бузулганын, жердеги ар бир жандын терс жолго түшкөнүн көрдү. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети адамдын жаман иштеринде толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Кудай адам ата менен оонени жараткандан кийин андан көптөгөн адамдар тарады. Ал учурда адамдар миң жыл жашаган. Адамдар ушунчалык тездик менен көбөйдү. Бирок адамдар ушунчалык күнөөгө баткандыктан зордук, зомбулук, ыпластык көбөйдү. Адамдар бири-бирин басмарлап баштады. Кудайдын алдында түз жүргөн, таза жашаган адам калбай калды. Ошондо биз окуйбуз: Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү дейт. Таң калыштуусу, Кудай адамдын жүрөгүн көрдү. Ооба, Кудай адамдын жүрөгүн билет. Адамдын жүрөгүндө эмне жаткандыгын билет. Адамдын ниетин билет. Адамдын жүрөгү өтө аңкор. Адамдын жүрөгү өтө бузулган деп ыйык жазууда жазылат. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Адамдын жүрөгүндө эмне жаткандыгын биз билбейбиз. Ниет Кудайдын алдында туура, таза болуш керек. Кыргыз элибизде ниети жаман, же болбосо ниетиңди оңдо деген көптөгөн сөздөрдү угабыз. Эгер адамдын ниети, адамдын жүрөгүндөгү ойлору жакшы болсо, анданын кылган иши туура болот. Бирок Кудай жер бетиндеги адамдардын абдан бузулгандыгын, ойлору менен жүрөгүндөгү каалоолору дайыма жамандык экенин көрдү дейт. Мына бизге чын эле ушундай адамдарды кездештиребиз. Эгерде чынчыл болсок, анда ар бирибиз өзүбүздүн да жүрөгүбүздө жаман нерселер бар экендигин байкап, өзүбүздү кырмап калган учурларыбыз болот. Кээде биз кайсы бир адам менен катышып алалы дегенде, жөн эле бир ынтымакташып, бирибиз менен биз достошуп катышкандын ордуна андан пайда чыгат деген бир ниет менен катышкан учурларыбыз да болот. Бирок биздин ниетибизди эч ким билбейт. Балким ал адам, ал мени сыйлап атат, ал мени жакшы көрөт дегендей ой менен арамзалыгы жок ал катышып аткандыр. Бирок биздин ниетибиз кандай болуп жаткандыгын адам биз өзүбүз билебиз, жана Кудай эле билет. Ошон үчүн биздин ниетибиз, биздин ойлорубуз, биздин жүрөгүбүз, каалоолорубуз Кудайга жаккандай болсо жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы деген бар. Тилекке каршы адамдын жүрөгү ушундай экен. О Кудай, менин жүрөгүм, менин каалоом, менин ниетим сага жаккандай болсо экен деген кайрылуу менен Кудайга кайрылсак, ишенем ал менин жүрөгүмдү, ар бирибиздин каалоо тилегибизди, ниетибизди оңдогонго ал жардам бере алат. Ошондо Кудай ошол жер бетинин ушунчалык бузулганын көрүп, жүрөгү ооруду. Кудайдын жүрөгү ооруду. Канча деген адамдар Кудайдын жүрөгүн оорутат. Биз канча жолу Кудайдын жүрөгүн ооруттук. Мен ушул нерсени түшүнүктүү болуш үчүн ата-эне менен баланын мамилесинде салыштырат элем. Бала төрөлдү. Ата-эне байкуш бүт күчүн жумшап, болгон сүйүүсүн берип, аракетин кылып чоңойтот. Бала чоңоет, акыл эске толот, күйлүгүчтүү болот.
Анан ал каалаган жагына баса баштайт. Сен эси ошо баласынын туура эмес жашоо менен жашап калышын каалабагандыктан, балам сен туура эмес жашап атасың, бул жакка басканың туура эмес, көп баскан аяк боок басат дегендей ушундай сөздөр менен акыл насаат кеңешин айта баштайт. Бирок бала түшүнбөйт. Мени чектей бересиңер, мен чоңойдум, мен кичинекей бала эмесмин деген табылтыра сөздөрдү айтат. Анан акырында отуруп балким иче баштайт, балким чылым чеге баштайт, балким туура эмес жолдорго бара баштайт, эрте келет, кеч келет. Эгерде түндүн бир агында келип баштаса, энесинин жүрөгү ооруйт. Анткени ал баласын ошондой болуп чоңоюшун каалаган эмес. Бирок ал күткөндөй болбой калганда анын жүрөгү ооруйт. Оору бул кандай экендигин бул ар бир адам түшүнөт деп билем, ишенем. Кудай адамды жаратты. Адамды сүйүп жаратты. Адамды өзгөчө кылып жаратты. Адамды баталуу кылып жаратты. Бирок адамдар Кудайга ишенбестик кылып, Кудайга тиле албастык кылып, Кудайга каршы күнөө кетиришти. Кудайды укпастан шайтанды укту, бирок Кудай күттү. Ошого карабай адамдар көбөйгөндүктөн ыпластыктарын да көбөйттү. Ошондо Кудай жер бетиндеги адамдардын ушунчак бузулганын көрдү. Алар абдан бузулду. Ушул эле Башталыш китеби 6-бөлүмдүн 12-13 аяттарда мынчалып турат. Кудай жерге көз жиберип, жердин абдан бузулганын, жердеги ар бир жандын терс жолго түшкөнүн көрдү. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени алар жер бети адамдардын жаман иштерине толуп кетти дейт. Демек булар ушунчалык ыпластыкты көп кылгандыктан Кудайдын каары кайнады. Кудай аларды жок кылгысы келди. Ошол 13 аятта окуганыбыздай, жер бети адамдардын жаман иштерине толуп кетти деген сөз жер бети адамдардын зордук зомбулугуна толуп кетти деген маани билдирет экен. Адамдар алсыздарды кордой баштады. Керек болсо зордук зомбулук кылып баштады, өлтүрүп баштады. Адамдар өтө орой мамиле менен жашап башташты. Алар Кудайдын каарын кайнатты. Кудай адамдардын ушунчак бузулганын көрүп, анан Кудай чечим чыгарды. Эмне себептен адамдарды Кудай жок кылам деп чечим чыгарды? Бир эле зордук зомбулук үчүнбү? Жок. Ыйык жазууда Аюп пайгамбардын китебинде 22-бөлүм 15-аяттан 17-аятка чейин окуй турган болсок, мындай сөздөр жазылат. Аюп китеби 22-бөлүм 15-аяттан 17-аятка чейин. Сен чын эле байыркылардын жолун жолдоп жүрсөң керек. Ал жол менен мыйзамсыз адамдар жүрүшкөн. Алардын негизинен астын суу каптаганда алар мезгилсиз кырылышкан. Алар Кудайга бизден оолак бол дешкен. Алар кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле дешкен. Качан Аюп пайгамбар башына ушунчалык кыйынчылык түшүп, бир күндө малынан, балдарынан ажырап, денесин оору басып, ушунчалык кыйналып жатканда анын достору келип, ага сооронуш болуш үчүн, ага акыл насаат айтыш үчүн достору келип сүйлөп аткан болчу. Ошондо Аюптун досу Элифаз, ал байыркы адамдардын, Нух пайгамбардын учурунда жашаган адамдардын жашоосу жөнүндө маалыматты Аюпка айтып жатат. Балким сен ушундай кылсаң керек, ошол себептен сенин башыңа ушундай түшүп атса керек деп ал айтып жатат. Балким сен ушундай кылсаң керек. Сен байыркылардын жолу менен жүрсөң керек, ошон үчүн сенин башыңа ушул кыйынчылык түшсө керек. Анткени байыркы учурдагы адамдар мыйзамсыз адамдар болушкан. Алар болсо ушундай туура эмес жашап аткандыктан алардын негизин астын суу каптаганда алар мезгилсиз кырылышкан. Алар болсо Кудайга бизден оолак бол деп айтышкан. Алар кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле дешкен деп Аюпка айтат. Ооба биз билебиз, Аюп ал мыйзамсыздык кылгандыктан анын башына ушул кыйынчылык түшкөн эмес болчу. Анын досу Элифаз ошол байыркы учурдагы болгон ошол окуяны балким сен ушундай кылсаң керек, ошол себептен сенин башыңа ушундай түшүп атса керек деп ал айтып жатат. Бирок биз бул жактан билип атабыз. Байыркы учурлардагы адамдар, Нухтун учурундагы адамдар, алар Кудайга айткан экен, бизден оолак бол дешкен экен. Алар Кудайга айтышкан экен, кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле деп сүйлөшкөн экен. Алар өтө одоно Кудайга каршы сүйлөшкөн экен. Ошол себептен алар эч коркпостон зордук зомбулук кылып, ушунчалык Кудай алдында ыпластык кылып жашап келишкен. Кудай болсо жер бетинде көз чаптырып карап, адамдардын абдан бузулгандыгын, алардын ойлору менен жүрөгүндөгү ниеттери ушунчалык жаман экенин көрүп, анан Кудай айтты, мен буларды жок кылам деди. Бирок ал ошол учурда Нух пайгамбар да жашаган.
Биз ыйык жазуудан Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн дейт. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нух адил болгон. Нух ошончалык бузулган коомдун арасында ал тазалыкты, ыйыктыкты сактап жашаган. Кудайдын сөзү көлөндүрүп жатат. Ал өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Адил деген сөз бул кемчиликсиз. Же болбосо таза, өзүнүн ошол Кудайдын көрсөтмөсү менен жашаган, атайлап жаман иш кылбаган деген сөздү билдирет. Атайлап пландап жаман ишти кылбаган адамды адил деп айтса болот. Ооба, алсыздыктан, сергек болбогондуктан кээде биз жаман иштерге барабыз. Бирок адил адам ал атайлап, пландап ал жаман ишке барбайт. Кудай ошончо бузулган элдин арасынан Нух пайгамбарды көрдү дагы аны адил деп атады, аны кемчиликсиз деп атады. Ал мен алдымда түз жүргөн адам деп атады. Демек, Нух кемчиликсиз болчу. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Ал чынчыл болчу. Ал эки жүздүүлүк жашоо менен жашаган эмес. Ал Кудай көрсөткөн көрсөтмөлөр менен жашаган. Оңго дагы, солго дагы. Биз Кудайдын сөзүн окугандай, Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудай алдында түз жүргөн. Бир эле аятта ошол Нухтун жашоосун Кудай чагылдырып көрсөтүп атат. Ошол учурда ушунчалык коом бузулса дагы, адамдар ушунчалык кыпластыкка барса дагы, Нух ыйыктыкты, тазалыкты сактап жашаган адам болгон. Нух чынчыл болчу. Нух Кудай көрсөткөн көрсөтмө менен жашаган. Биз окуйбуз аны адил деп окуйбуз. Адилеттүү, ишенимдүү, чынчыл, Кудайдын көрсөтмөлөрүн сыйлаган, Кудайдын көрсөтмөсү менен жашаган, жасалмай эмес, түз, так, айыпсыз жашаган адам болгон экен. Кудай айыпту көрүп, ага ырайым кылгысы келди. Көрсө коом чирип бараткан болчу. Бирок ошол чириген коомдун арасында Нух өзүн ушунчалык таза сактаган экен. Анткени анын Кудай менен болгон мамилеси бар болчу. Эгерде биз жашылча жемиштерди тап келген болсок, ошонун арасынан чириктерди көргөн болсок, анда биз башкаларды чиритпеш үчүн биз аны алып ыргытып жиберебиз. Чирип калган нерсени кайра калыбына келтиргенге мүмкүн эмес, аны биз ыргытабыз. Ошол учурда Нухтун учурундагы адамдар ушунчалык моралдык жактан, адеп ахлактуулук жактан чирип бараткан болчу. Бирок ошондой жашоодо дагы Нух ал өзүнүн абалын туура сактай алды, таза сактай алды. Ал күнөөгө баткан жок. Ошондон Кудай ырайым кылды. Кудай аны сүйдү. Кудай анын ушундай жашоосунун көрктүү экендигин, жагымдуу экендигин көрдү. Кудай ага жагымдуу жүзү менен карады. Кудай аны кабыл алды. Мына Нухтун жашоосу. Нухтун жашоосу мындай эле. Бүгүнкү күндө ушул сөз бизге эмнени айтат? Эгерде адамдар ал адамдын жашоосу мындай эле деп туруп Кудайга жаккан жашоону айтабы же күнөөгө баткан жашоосун айтабы? Кудай өзү баа берип атат. Нух адилеттүү болчу. Нух кемчиликсиз болчу. Ал анда бир так жок болчу, жаман так жок болчу. Ал чынчыл болчу, ал таза жүрөктүү болчу. Ал момун болчу. Ал тынчтыкты сүйгөн адам болчу. Нух Теңирдин алдында түз жүрдү. Демек ал түз басты. Оңго солго бурулуп кеткен жок. Ал Кудайдын жолу менен басты. 3 сөз менен Нухтун жашоосун сүрөттөп атат. Адил, кемчиликсиз түз жүргөн. Ушунчалык бузулган, чириген коомдун арасында Нух адамдык сапат менен Кудайды чагылдырып жашоо менен жашаган экен. Ал эми коом чирип баратат. Биз Айып китебинен окудук. Чын эле ошол учурда адамдар Кудайга бизден оолак бол деп айтышкан экен. Кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле дешкен экен. Булар өтө Кудайга тил тийишкен экен. Иса Теңир адамдар менен сүйлөшүп атканда, акыркы учурлар кандай болот? Иса сенин экинчи келишиң кандай болот? деп сураганда, Иса мындай деген сөздөрдү айткан эле. Бул Матайдын жакшы кабары 24-бөлүм 37-аяттан 39-аятка чейин. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен, топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. Көрсө кандай болот? Акыркы учурларда Нухтун учурундагыдай эле жашашат адамдар.
Адамдар ичип жешет, аял алышат, күйөөгө тийишет. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин алар ойлонушкан эмес дегенде бүгүнкү күндө адамдар Кудай жөнүндө ойлонбойт. Ал эми Луканын жакшы кабары 17-бөлүм 26-аяттан 29-аятка чейин окуй турган болсок, ал жакта Адам уулу келген убакта да Нух пайгамбардын убагындагыдай болот. Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар жешти, ичишти, аял алышты, күйөөгө чыгышты. Анан топон суу каптап баардыгы кырылып калды. Лоттун убагында да ошондой болду. Адамдар ичип жеп, соода сатык жүргүзүп, жер иштетип, үй куруп, өмүр сүрүп жатышты. Бирок Лот Содомдон чыккан күнү асмандан от менен күкүрт жаап, баардыгы кырылып калды. Исанын келеринин алдында адамдар кандай болот? Нухтун учурундагыдай жана Лоттун убагындагыдай болот. Нухтун учурунда дагы, Лоттун учурунда дагы адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен, бирок ойлонушкан эмес. Лоттун учурунда дагы адамдар ичип жешкен, соода сатык жүргүзүшкөн, жер иштетишкен, үй курган, өмүр сүрүшкөн, бирок Кудай жөнүндө ойлонгон эмес. Эмне аял алуу, күйөөгө тийүү күнөөбү? Эмне соода сатык кылган жаманбы? Жок, аны айткысы келген жок. Айткысы келгени адамдар Кудай жөнүндө ойлонгон жок. Адамдардын Кудай жөнүндө Кудайга убактысы болгон жок деген сөз. Адамдар Кудай алдында таза ыйык жашап атам деп ойлонгон жок. Мына ушул нерсени айткысы келип атат. Көрсө, Нухтун убагында ошол Нух кемени куруп бүткүчөктү. Кудай ошол учурдагы адамдарга чыдап күткөн экен. Бирок Кудай чыдап күтсө дагы алар баш ийбей койгон экен. Ошол себептен Кудай ушунча ыпластыкты токтотпой жазаган адамдарды жок кылгысы келген. Кудай ал адамдарга 120 жыл убакыт берген. Бирок 120 жылдын убакыттын ичинде алар Кудай жөнүндө ойлонгон жок, тобо кылуу жөнүндө ойлонгон жок, Кудайга кайрылуу жөнүндө ойлонгон жок. Эгерде байыркы дүйнө, эгерде ошол Нухтун учурундагы адамдар топон суу аркылуу жок болгон болсо, эгерде ошол эле Кудай сөзү аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Эгерде ошол учурда топон суу аркылуу байыркы дүйнө жок болгон, эгерде Кудай ошондой кылган болсо, анда бүгүнкү күндө дүйнөнү дагы бир учурда Кудай жазалайт. Анткени Кудай күнөө кылган адамды жазасыз калтырбайт. Эгерде Кудай күнөө кетирген периштелерди аябастан аларды сот боло турган убакка чейин өлгөндөр жаткан жайдын караңгы туңгуюгуна түшүрүп чынжырлап койсо, эгерде Кудай байыркы дүйнөнү аябаса, 8 адамды адилдикти жар салган Нухтун үй бүлөсү менен сактап, дүйнөдөгү кудайсыздарды топон суу менен жок кылса, эгерде Кудай келечектеги кудайсыздарга сабак болсун деп Содом жана Амор шаарларын кыйратууга өкүм чыгарып, күлгө айлантып салса, ал эми мыйзамсыздардын арасында жашап, алардын бузулган жашоосун, мыйзамсыз иштерин угуп көрүп, күн сайын жаны кыйналган адил Лотту куткарып калса, анда Теңир такыбаларды азгырыктардан кантип куткарууну, ал эми адилетсиздерди айрыкча ыплас кумарларына жетеленген, бийликтегилерди тоотпогон, кара өзгөй, ээн баш, жогоркуларды жамандагандан коркпогон адамдарды сот боло турган күнгө чейин сактап турууну билет. Кудай адил адамды кантип куткарышты билет. Кудай күнөөкөр адамды, ыпластык менен жашаган адамды кантип жазалашты билет. Кудайдын алдында таза ыйык жашаш үчүн адам күнөөсүнөн кечирим алыш керек. Иса айтат: "Сен мага кел" дейт. Эгерде күнөөлөрүңдү мойнуңа алып ачык айтсаң, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай сенин күнөөлөрүңдү кечирет. Иса адамдардын күнөөсүнөн куткарыш үчүн келген. Ал өлгөн, үчүнчү тирилген. Эгерде Исанын алдына келип, "Иса, мен ушундай пластыктардан тажадым. Мен жашоомду өзгөрт, мен ыйык таза жашагым келет." Ушунчалык бузулуп бараткан акыркы дүйнөдө Нух пайгамбар сыяктуу адил, кемчиликсиз, түз жашагым келет. Мага жардам берчи деп айта турган болсоң, ал жардамга келет. Ал сенин жашооңду өзгөрткөнгө кудурети жетет. Болгону сен, Иса, мен жүрөгүмдү башкар деп жол беришиң керек. Кудай батасын берсин.